мына ар жылы Ноорузда 9 майда жана эгемендүүлүк күнүбүзгө көк бөрү боюнча эме болот, мелдеш болот. Быйыл Ноорузга кайсыл жерде болот? Şu Көкбөрү боюнча бул биздин улуттук оюндардын эң алдыңкы оюндары түрү десек болот. Буну биз былтыр анализдеп чыкканбыз. Артта калган областтар бул Баткен, Нарын обласы экен, анан Алай жаңы кошулуп жатат да бизге. Баткенге анан Нарынга ат майданын түптөдүк былтыр. Эки жакта тең оюн өткөрдүк. 9 майда Баткенде өткөрдүк. 31 августта эгемендүүлүк күнүн ушу президенттин кубогу деген статусу бар, аны Нарында өткөрдүк да. Быйыл Ноорузду Ош шаарында өткөрөлү деп атабыз. Ош шаарында. Биз Жалал Абадта өткөндө бугаттык эле, значит Ошто өтөт, Ошто өтөт. План боюнча Ошко белгиленди. Белгиленген.